Орусия бизге жылына Атамбаев лагында бир 30 миллион доллардан бюджеттик колдоо көргөзчү. Болжол менен аз көп болушу мүмкүн. Анан кийин жана Кыргыз-Орус фондуна бир 1 миллиард деген, анын бир 500 миллиону келди. Менин болжошумча, бир аз жаңылышым мүмкүн, бирок болжолдо ушундай. Эми 100 миллион дагы бюджетке беребиз деген. Орусия бизде системалуу түрдө дайыма чоң жардам бербейт. Биз жардамды ар бир эл аралык уюмдардан алабыз. Эл аралык валюта фондунан, башка демократиялык мамлекеттерден, Европа союзунан, ошонун менен бирге Россиядан да алабыз. Бирок Орусия эле бизге жалгыз жардам берип атат, анан Орусиясыз жардам бербесе, ошол бюджетке талкууланып калабыз деген көз караштан алыс болушубуз керек. Эми жанагы 100 миллионду жакында эле чечилген. Бербейбиз дегени, ал келе турган акча. Бирок ал жылына келе турган акча эмес. Ал азыр келмек, келбей калышы мүмкүн. Эмне үчүн келбей атат? Анткени Орусиянын таасиринин алдында турган өлкөлөрдүн бардыгын бүгүнкү күндө быкыр-чыкыр чыгып атат. Мынакей Украина эмне болду? Белоруссияда эмне болуп атат? Молдова кайда кетип атат? Грузия кайда кетти? Балтика мамлекеттери кайда кетти? Армения менен Азербайжан кайда кетип атат бүгүнкү күндө? Кыргызстан кайда кетип атат? Дүйнө өзгөрүүдө. Орусия бизди басмырлаганга, бизди бир бекем кол менен кармап турганга аракет кылып атат. Авторитардык бийликти кармап турганга. Ошон үчүн азыр айтып атат, биз айткандай кыласыңар дегени чачылып калды азыр. Азыр биздеги окуялардын өнүгүшү Кремлдин оюндагыдай болуп атабы? Оюндагыдай болбой атат. Анткени мынакей Москванын көптөгөн массалык маалымат каражаттары жазып атат. Садыр Жапаровду бүгүнкү күндө кээ бир массалык маалымат каражат батыштын кишиси экен ал. Же болбосо ошолордун иши менен түрткүсү менен Кыргызстанда революция жасап аткандай көргөзүп атат. Мындай эмес экенин биз бардыгыбыз билебиз да, туурабы? Ал калп жазып аткан алардын бардыгын. Анткени Кыргызстан жолун издеп атат. Өз алдынча жолун издеп атат. Ал Россиянын Кремлдин бийлигине жакпай атат. Эми мисалы мынакей кеше күнү келип кетти. Бардык маселелер чечилген. Биз бардыгыбыз билебиз бул жерде эмне маселе чечилгенин бардыгыбыз. Алардын айткан иши аткарылбай калды. Аткарылбагандан кийин барып алып эми алар айтып атат. Биз акчаны бербейбиз деген сөзү, силер биз айткан нерсени кылбай койдуңар деген сөзү. Силер ошону кылышыңар керек эле дегенди кайрадан басым жасап атат. Равшан, Козак эмнеге келип кетти кеше? Менин маалыматым боюнча алар келип үчөөнү тең отургузган. Президент Жээнбековду айткан, Канат Исаевге айткан, Садыр Нуркозоевичке айткан, чогуу иштегиле деп. Бирок ал кеткенден кийин алар түзгөн комбинация, алар түзгөн конструкция бузулуп калды. Дароо. Бузулуп калды дагы, бул жака келип кеткен кишилердин бардыгы уят болду. Алардын Кыргызстанда таасири жок экени көрүнүп калып туруп, эми айла кеткенде бизди акча менен басым жасап, ошентип коркутканга аракет кылып атышат. Өмүрбек мырза, сиз кошуласызбы ушул Равшан мырзанын айткандарына? Канчалык туура? Менин оюмча, орустар Сооронбай Жээнбековду колдогусу келген. Бул ишараты мындай кечигип калды да. Балким 2-3 күн болгондо Кыргызстанда процесстерге таасир тийиши мүмкүн эле. Ал 2 күн кечикти. Бул жакта чагылгандай тездик менен өзгөрүүлөр болуп кетти. Эми орустар эми кайда барат? Эгер бийлик орносо, талаш болбосо, Садыр Жапаровдун өкмөтүн алар деле тааныйт. Өзбек туугандар. Өзбекстан тааныды. Өзбекстандын бир анан ошол акчалар эми ал президентке же премьер-министрге бербейт да, мындай мамлекет өзүнүн таасири үчүн берет. Бизди жакшы көргөн үчүн эмес, өзүнүн таасири үчүн берет. Ал эртеби кечпи келе турган акча. Эми бизге бербей да кое албайт. Анткени бүгүнкү күндө Россиянын таасирин алар суранбаса дагы өзүбүздөн өзүбүз чуркап барып тааныган өлкө бизбиз да. Биздин келген ар бир президент, ар бир өлкө башчысы алар сурай элек деле чуркап барат өздөрү элечи. Мен силердин алдыңарга чуркап келдим деп. Анан айла жок берет да, эмне кылат башканан кийин? Биз өзүбүздүн достугубузду, сүйүүбүздү сатканга аракет кылабыз. Өзүбүз барабыз. Таңылайбызбы? Бирок